Коронавирустан улам 65 жаштагы актер Джеки Чан ооруканага жеткирилди. Европанын 15 өлкөсүнө тараган коронавирус белгилүүлөргө таасирин тийгизе баштады. Актер бул ооруга кечелердин биринин кабылганы. Ал жакта коронавирус жуктурган 48 жаштагы полиция жүргөнү айтылууда. Джеки Чан буга чейин COVID-19 вирусуна дары тапкандарга 11 миллион юан же $145 миң убада кылган. Бүгүн 27 февралда Сооронбай Жээнбековдун Россияга болгон иш сапары Москва шаарынын Кремль дуалынын жанында белгисиз жоокердин эстелигине гүл коюу менен башталды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Мамлекет башчысы улуу атамекендик согушта курман болгондорду 1 мүнөт унчукпай туруу эскерди. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын расмий делегациясынын мүчөлөрү катышты. Маалымат бак Эл Гезит. Кыргызстандын интернет айдыңында республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына коронавирус жуктурулган киши жаткырылды деген маалымат тарады. Аудио билдирүү Спутник Кыргызстан агенттигинин Бишкек сегодня Telegram каналында пайда болду. Аны аял киши жаздырып Бишкектеги жугуштуу оорулар ооруканасына оор абалдагы бейтап жаткырылганын айткан. 2-3 күндөн кийин ал үзүлөт деп жатышат, андан ашык кармай алышпайт экен. Бет кап кийип имараттын ичин тазалоодо хлор колдонгула деп кыйкырган аял. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги билдирүү чындыкка дал келбей турганын айтты. Мекеменин маалымат кызматы Спутник Кыргызстан агенттигине кыргызстандыктар бул жаатта тынчсызданбай эле койсо болорун белгиледи. Буга чейин да коронавирус боюнча соц тармакта ушул сыяктуу фейк маалымат тараган. Коронавирус жайылып жаткан 5 өлкөдөн келгендерди Кыргызстанга убактылуу киргизбей туруу сунушу берилди. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында мындай сунуш коронавируска каршы күрөшүү республикалык штабынан түздү. Япония, Түштүк Корея, Иран, Италия жана Кытайдагы жарандардын Кыргызстанга кирүүсүнө убактылуу чектөө киргизиш керек, деди министр. Ал эми Тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов кыргызстандыктарды бул өлкөлөргө барбай турууну сунуштады. Белгиле кетсек, Японияда токтоп турган лайнердеги кыргызстандык коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Эл аралык аялдар күнүнө карата Түркмөнстандын аял затына 60 манаттан акчалай белек берилет. Мындай тапшырманы 27 февраль күнү Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамбетов өкмөттүн жыйынында экономика жана финансы тармагы боюнча вице-премьер Кадыргелди Мушиновго тапшырды. Хроника Түркмөнстанда жазган маалыматына ылайык акчалай белек иштеген, окуган жана пенсия жөлөк пул алган аялдарга берилет. Бала бакчага барбаган кыздар жана 3 жашка чейинки балдары жок аялдарга белек буйрубайт. Маалымат бак Элдик медиа. Сокулукта эркек киши аялы тамак жасап жаткандагы бензин чачып өртөп жиберген. Аял алган жаракатынан жакшы боло албай ооруканада каза болгонун Чүй областык милициясы кабарлады. Ага ылайык 12 февралда аймактык ооруканага денеси күйгөн аял түшкөнү боюнча Сокулук районунун ички иштер башкармалыгына маалымат келген. Аял кийинки күнү каза болуп калган. Ал 42 жаштагы аял жана Сокулук райондорунун бириндеги айылда жашай турганы аныкталган. Маалымат боюнча окуя болор күнү күйөөсү мас болуп келип аялын тамак жаса деп буйруган. Аял тамакты электроплитага жасап жатканда күйөөсү эртерээк тамак бер деп талап кылган. Аялына жини келген эркек бөтөлкөдөгү бензинге ага чачып жиберген. Аял тамакты электроплитадан алып газга койгондо жалын аны каптап кеткен. Анын кесепетинен денеси күйүп, кийинки күнү каза болгон деп айтылат маалыматта. Бул кылмышка шектүү катары 46 жаштагы киши кармалды. Учурдагы кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, ал убактылуу кармоо жайына киргизилди. Маалымат бак Барометр KG. Коронавируска байланыштуу жума намазга баргандарды чектөө сунушталды. Саламаттык сактоо министрлиги коронавирус коркунучунан улам жана жума намазга катышкан адамдардын санын азайтууга чакырды. Министрлик мындай кат менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга жана Кыргызстандын мусулмандарынын диний башкармалыгына кайрылды. Бул тууралуу бүгүн Бишкектеги басма сөз жыйынында саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев билдирди. Министрлик ошондой эле жарандарды той, маракелерди өткөрүүнү азайтууга чакырып жатат. Биз намазга тыюу салууну эмес, ага катышкан адамдардын санын азайтууга турууну суранып жатабыз. Мен намазды үйдөн окуса деле болот деп ойлойм, деди министр. Чолпонбаев кошумчалагандай, учурда Кыргызстанга коронавирус боюнча 919 адамдан анализ алынып, баары таза чыккан.
Кыргызстанда бул илдеттин алдын алуу боюнча республикалык штаб түзүлүп, аны премьер-министр Мухамбет-Калый Абылгазиев жетектеп жатат. Кытай менен чек ара жабылган. Коронавирус же COVID-19 Кытайдын Ухан шаарында январь айында катталган эпидемияга байланыштуу шаар карантинге алынган. Учурда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 80 миңден ашты. Каза болгондордун саны 3 миңден ашты. Акыркы маалыматтарга караганда коронавирус 46 өлкөдө катталды. Буга чейин коронавирус чыккан Иранда жума намазга чогулууга тыюу салынган. Японияда токтоп турган лайнердеги кыргызстандык жигиттин коронавирус жуктуруп алганы бүгүн белгилүү болду. Тышкы иштер министрлигинин орун басары Нурлан Абдрахмановдун айтымында вируска кабылган кыргызстандык Япониядагы ооруканалардын биринде жаткырылды. Спутник Кыргызстан агенттиги кыргызстандык жигиттен өзү менен байланышка чыгып бир катар суроолорго жооп алды. Сизге вирус жукканы тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги билдирүү таратты. Ошол чынбы? Абалыңыз кандай? Өзүмдү жакшы сезип жатам. Акыркы 3-чү тест коронавирус бар экени аныкталды. Бүгүн кайрадан 4-чү тест алышты. Жакшы жыйынтык чыгат деп үмүттөнүп турам. Жалпы жолунан 3 ирет тест алынат. Баары тең таза чыкса бизди кое беришмек. Вирус жуктуруп алганыңызды качан билдиңиз? 26 февраль күнү эртеминин. Чочулап корккон деле жокмун. Учурда Токионун борбордук ооруканасында жатам. Дарыгерлер эмне деп жатышат? Баары жакшы болот дешти. Үйдө болгуча ооруканада жатканым кыйла жакшы экенин айтып жатышат. Себеби үйдө жиберилгендердин кээ бирлери кайра ооруп жатыптыр. Жөтөлүп температура болгон жокмун. Жөн эле жата берип зерик баштадым. Элчилер жиберилген китепти окуп бүтүп койдум. Мекенге качан кайтасыз? Коронавирус жукпаган күндө дагы жакында барбайм го. Эми ар кандай күбүр-шыбыр сөз чыгат болуш керек. Элдин баары эле бизди зомби болуп калды деп ойлоп жатышат окшойт. Чынын айтсам, оору адамдын кандай экенин да билбейт экенмин. Ушул тапта Кыргызстандын өзүндө коронавирус жуктурган учур катталган эмес. Акыркы маалымат боюнча 5 мамлекеттин жарандарына өлкө аймагына кирүүгө тыюу салуу сунушталып жатат. Кытайдын Хубей провинциясындагы Сианцзян шаарынын бийлиги өз каалоосу менен медициналык жайларга кайрылып, коронавирус аныкталбаган адамдарга 10 миң юандан төлөп берүүнү убадалады. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Кала бийлиги орнун белгилери менен дарыгерлерге кайрылып, бирок коронавирус аныкталбаган адамдарга 1000 юандан алышаарын билдирди. 1 миллионго жакын адам жашаган Сианцзян шаары коронавирус биринчи жолу катталган Ухан шаарынан 150 чакырым алыстыкта жайгашкан. Акыркы маалыматтар боюнча Сианцзянда вирус жуктурбагандардын саны 197ге жетти. Хубей провинциясындагы бул илдетти 65 миңге жакын адам жуктуруп, 2600 киши каза болду. Буга чейин Кытай бийлиги респиратордук оорунун белгилери менен кайрылган бейтаптар бекер текшерүүдөн өткөрүлөрүн билдирип, бул үчүн жергиликтүү бийликтерге кошумча каражат бөлгөн. Дүйнө боюнча коронавирусу 80 миң адам жуктуруп, 2800гө жакын адам каза болду. Маалымат блог Элдик медиа. Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин алдында оозу тигилген эркек киши келди. Ал камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун эркиндигин талап кылган. Бул тууралуу Орусиялык Маш Telegram каналы жазды. Саламан уулу Жаныбек өзү оозун тигип жалгыз пикетке чыккан, колуна көтөргөн плакатка. Садыр Жапаровго эркиндик, мен өлкөм үчүн, мекеним үчүн, жаркын келечек үчүн ачкачылык жарыялайм деп жазган. Саламан уулу Россиянын Якиманка району боюнча милиция бөлүмүнө алынып келинип, ал жактан эмнеге чыккандыгын колу менен жансап түшүндүргөн. Маалымат бар Элдик медиа.